Assalamu alaikum туғандар, рубрика Орозо. Орозодогу кандай туура тамактануу тууралуу сүйлөшөбүз, кайсы тамак кантип сухур кылабыз, кантип ифтар кылабыз. Биз ал тууралуу эртең сүйлөшүп баштайбыз. Бүгүн мен ушу орозонун мааниси. Болбосо орозонун как медик катары айтып аткандыктан ден соолукка болгон пайдасы же денеге болгон таасири. Окумуштуулар бул орозону денеге болгон таасири боюнча 4 этапка бөлөт. Биринчи этабы. Бул бир күндөн 6 күнгө созулат деп айтылат. Мына ушул этапта ашказан шок, стресс болот. Дегеле биздин ашказаныбыз, дегеле биздин ички ичегилерибиз стресс абалында күнүгө жүрүп атат. Бул кандай? Бул терминди туура пайдаланса, туура түшүнгөндөр түшүнөт. Эмне дегенде биз жей беребиз, ашказан мына аш кылдым, эми иштеп, эми токтой эс алайын дегенде эле кайра эле тыып, үстүнө эле жүгүртүп, кайра эле кошо бергенде мынакей ошо стресс, шок болот. А бул сапар башка стресс, шок. Келип аткан тамак токтогондон кийин ашказан мен ачытышым керек, иштешим керек деген ашказан күтүп аткан тамак түшпөй калат, жана соктор чыккан болот. Иштейин десе тамак келбегендиктен ошон үчүн ачка болгон абал күчөйт ушул абалда. Мен чыдай албайм, ач калыма деп ооз ачкандарды канча көрүп атабыз. Мына ушул этапта потребность болот, каалоо күчөп атат. Бул организм 1 секундта 2,5 миллиондон ашык клетка жаңырып жана өлүп турат деп айтылат. Орозо кармаганда жаңыруу, регенерация, жаңыруу процесси күчөп, өлүк клеткалар көбүнчө мынакей организмде. Бул организм тамак жок болгондуктан ошо жердеги майларды жегенден холестериндерди жеп, көп клеткалар өлүп да баштагандыктан ушу биринчи этапта ооздун сасыганын байкайбыз. Ооз сасыйт. Мына ушул этаптан өткөндөн кийин экинчи этап башталат, дагы 1 жумадай созулат. Бул учурда ашказан көнүмүш адатка эс алууга кирет. Тамак келбей, иш асайгандыктан ашказан эс алып, бирок башка органдар, ошол эле жүрөк, мээ, бөйрөк, боорлор иштей берет. Иштегенде кантип иштейт? Тамак аш түшпөгөндүктөн булар тазалануу процессинде жүрөт. Тазалануу. Эмнеден тазалануу? Жанагындай холестериндер азаят. Өзгөчө боор, жанагындай уулуу зат, токсиндерден айрылат. Кимдир бирөө айтар, мен постоянно суу ичип жүрүшүм керек. Суу ичпесем, организмде врачтар көп жидкость сууду ичкиле деп айтат го. Бул сапар кан коюлуп калып атпайбы дейт. Ооба. Кандай? Холестеринден кутулган канал. Жидкость организмде аз болгондуктан негизи эле бардык денеде бардык эле кан тамырларга кан басымдуулук азайгандыктан бул жүрөккө дагы, бөйрөккө дагы жеңилдик келет. Дегеле кандын айлануусу, кандын көбүрөөк жүрөктүн күчтүү болуп иштешип туруп кандын айлануусуна 10%тен ашык ушу ашказан пайдаланат. А бул жерде ашказан эс алып аткандыктан мына жүрөктүн кан айлануусундагы күчтүү кан айлануу башка органдарга кеткендиктен ошо башка органдар тазаланат. Өзгөчө боор. Көк боор. Көк боордун кандай шок болгонун байкайбыз. Майлуу жеп койсо, куурган жеп койсо, кандай приступтар болот, оорулар болот. Өзгөчө бул инсулин көп иштетип алган углеводдорду эметиш үчүн, сахарларды жоюш үчүн иштеп аткан инсулин өзүнүн жумушун азайтса, мынакей көк боор эс алат. Орозо көп кармаган адамдар сахар болуп оорубайт деп айтылат. Мына экинчи этапта эң негизгиси адам өзүнүн тойдум деген сезими кайра ордуна келет. Байкайсыңар го,
канча көп тамак ошонун баарын жеп жиберчү, кичине тамак жеген эле тоюп калдым деген сигнал келгени мына ошол Аллахтын чоң неаматы ордуна келет. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына ушул эң чоң неамат. Бул Аллах берген неамат, организм өзү билет бизге канча тамак керек. Токтотуш керекпи? Токтотуш керек. Мына ошол сезим ордуна келет экинчи этапта. Үчүнчү этапта бардык орган тазаланып, боор, көк боор, бөйрөк, керек болсо муундарга чейин тазаланат. Мына ушул учурда орозо кармаганда нерв системасы күчтөнөт. Малышеванын передачасын көрсөңөр өзү эле айтып атат, орозо кармагандарда нерв клеткалары, менин клеткалар көбөйөт дейт. Мына ошон үчүн адамдын аң сезими, тутумдуулугу, эси күчөт. Адамдын ой жүгүрткөнү жакшырып, иши да оңолот. Акыркы 6 күн этапта күчүнө келип, орозонун кыйынчылыгы дегеле маани бербей калган абалда, канча иштесе да чарчабай калган абалын көрүп атабыз. Орозо кармаса дагы кандай сонун абал. Кимдир бирөө айтар, жок, мен тез-тез суу ичип турушум керек, дары ичип турушум керек, мен көтөрө албайм, ашказаным ооруп кетет. Бул афера. Бул адамдын алсыздыгы. Бул орозонун бардык жагынан, кайсы бир ооруга болбосо дагы бардык денеге пайдалуу экенин мен айтып кеттим. Муну медицина дагы белгилейт. Эң негизгиси, Аллах Таалам эң чоң сыноо берди. Ушу бир айда биз сонун тренировка, машыгуу кылышыбыз керек. Эң машыгуу негизи нафсыбызга. Мына ушу орозодо каалоо деген нафс бар. Ушу Аллах эрк, өзүңдү текшер. Эркиң сенин каалооңон үстөмдүк болсун деген сыноо берди бизге. Мына ушул бир айлык орозодо аң сезим менен, жакшы даярдык менен келген адам өзүнүн эркин күчөтөт. Жашоого кадам салат. Жакшы жашоого. Албетте каалоо, мен жейм деген каалоо нафс. Бардыгынан үстөмдүк кылат. Мен ойнойм деген каалоо бар. Мен спортко машыгам деген каалоолор бар. Мен ырдайм деген каалоо, мен кошулам деген ушул каалоолордун бардыгынан да тамак жейм. Ашказанымды, жакшы тамактарга мен жешим керек деген каалооду жеңиш кандай сонун. Бул адамдын эрктүүлөрү гана ушуга жетет, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына ошон үчүн бир айлык орозого жакшы мына келип калдык, 2 күн калды. Ушу даярданып, аң сезимибизди, ушу ниетибизди оңдоп барып туруп, ушу орозо убагында өзүбүздүн шайтан эң көп ээлеп алган нафсыбыз, каалообузду, тамак, мен кечиресиңер ушундай катуу айтышка туура, ыткыйтып, тыркыйып жей турган, бул ушул жегенин аркасынан аялдар эркектей, эркектер аялдай болуп калган абалдан кутулалы деген ойду айткым келди. Эртеңки жолугушканга чейин. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.